Қазақстан Республикасының маданиятының мықтысы, біздің сүйікті заманбашыбыз Саят Қамшыгер мырзаның китебінің бет ашарына барыңыздар, қош келіңіздер. Ош мамлекеттик университетинде Қазақстан Республикасынын маданиятынын мыктысы акын Саят Камшыгердин «Жүрөгүмдө жылдыз бар» аталышындагы китебинин бет ачары болду. Бул китапка менин 18 жастан бастап 45 жаска дейинги жырларым менде жүрөгүммен сүйүү жырларым, азаматтык лирика, эл жер такырыбындагы, табигат такырыбындагы, башка шет мемлекеттерге баргандагы жырларым да осы жыр китабыма энген. Көп кырдуу бул инсандын чыгармаларынын жазылышы, китептин мазмуну жана каармандары тууралуу кеп жүрдү. Ошондой эле акындын көрмандарынын арасында китеп тууралуу суроо жооптор болду. Иш чарада Ош мунун жамааты тарабынан даярдалган концерттик программага күбө болушту. Китеп казак тилинде жарыкка чыгып, аны Кыргыз Республикасынын акыны Обончу Атантай Акбаров кыргыз тилине которгон. Биз Гумилев атындагы университет менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда атайын кош дипломдуу программа ишке ашат. Мына ошол максатта биздин Казакстандан кыргызстандык студенттерибиздин бири-бирине болгон достугун, маданиятка, адабиятка болгон өзгөчөлүгүн бекемдөө үчүн биз атайын чакыруу менен Саят Камшыгердин казак ырларынын кыргызчага которулгандыгын жана кыргызча казакча ырларын жаштарга, коомчулукка жеткирүү максатында биз өзүбүздү эмилге көтөрүп ушул иш чараны өткөрүп жатабыз. Иш чарага Ош мунун мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова баштаган структура жетекчилери, маданият, адабият жаатындагы ишмерлер, казак акын жазуучулар жана окуу жайдын студенттери катышты. Алар китептин жогорку деңгээлде кыргыз тилине которулганын айтып, эки коңшулаш элдин маданиятын, кызматташуусун бекемдөөгө негиз болоорун билдирди. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош Му жаңылыктары.